Түндүк Корея дүйнөдөгү эң жабык өлкө. Бул өлкөдөн жада калса өз жарандары да чет өлкөлөргө чыга алышпайт. 70 жылдан бери Корея өлкөсүнү бир үй бүлө башкарып келет. Жана бул жактагы көптөгөн мыйзамдар дал ошол өлкөнү башкарган үй бүлөгө эч ким каршы чыга албаштыгы үчүн түзүлгөн. Мисалы, президентти сынга алган адам бир эле өзү эмес үй бүлөсү, ата энеси, бала чакалары менен камалат. Түндүк Корея бүгүнкү күндө эң кедей өлкөлөр катарына кирет. Бирок эң кызыгы, бул өлкөнүн элдери өздөрүнү дүйнөдөгү эң бай өлкөдө жашайбыз деп элестетишет. Себеби 25 миллион элдин сырткы дүйнө менен такыр байланышы жок. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта Түндүк Корея өлкөсү тууралуу таң калыштуу фактыларды айтып беребиз. Ушул сыяктуу видеолорду көбүрөөк чыгуусуну кааласаңыз, анда бул видеого бир мага жакты белгисин коюп, биздин каналды колдоп кетиңиздер. А биз сиздер үчүн ар дайым ушул сыяктуу кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Кеттик анда эмесе. Түндүк Корея Корей жарым аралында жайгашкан. Жер аянты 120.540 км квадрат. Коңшулаш өлкөлөрү Кытай, Түштүк Корея жана Россия. Калкынын саны 25 миллион. Бул өлкөдө мусулмандар жок болсо да абдан аз. Себеби бийлик СССР убагындагыдай бардык диндерге каршы болуп келет. Жыйынтыгында 65% жарандары атеисттер, эч бир динге ишенбегендер. Биз мындан алдын Түштүк Корея өлкөсү тууралуу видео чыгарып, Түндүк жана Түштүк Корея өлкөсүнүн ортосундагы согуш тууралуу айтып берген элек. Келиңиздер дал ошол согушка кыскача токтолуп кетели. Эгерде толугураак маалымат алууну кааласаңыз, анда биздин Түштүк Корея өлкөсү тууралуу чыгарган видеобузду көрүңүз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 1948-жылы СССР менен АКШ өлкөлөрү бир болуп турган Корея өлкөсүн экиге ажыратып, бир элди бири-бирине душман кылышкан. Түндүк Корея өлкөсүндө диктатура күч алып, бир үй бүлө башкарып келет жана диктатуралык режим бул өлкөнү эң кедей өлкөлөр катарына кошту. Ошол эле учурда Түштүк Корея бүгүнкү күндө эң бай, өнүккөн, элдерине эркиндик берилген өлкөлөр катарына кирет. Албетте АКШ өлкөсү менен СССР бул эки өлкөнү бириктирүүнү каалаган, бирок АКШ менен СССРдин башкаруу системасы бири-бирине дал келбей, бир чечимге келе алышкан эмес. Жыйынтыгы элдери бир болгон, чоңдору башка болгон Корея өлкөлөрү 3 жыл согушкан, бирок көйгөйлөрүнү чече алышкан эмес. Бүгүнкү күнгө чейин Түндүк жана Түштүк Корея өлкөсү бири-бирине душман болуп келишет. Кызыктуу факт: СССР колдогон Түндүк Корея бүгүнкү күндө эң кедей өлкө болсо, АКШ колдоп турган Түштүк Корея өлкөсү дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн катарына кирет. Эмнеге мындай деп ойлойсуз? Өз ойуңузду комментарийге жазып калтырыңыз. Түндүк Корея түзүлгөндөн бери бул өлкөнү бир үй бүлө башкарып келет. Ким Ир Сен бул инсан бийликке 1948-жылы келип, 1994-жылга чейин өмүрүнүн аягына чейин өлкөнү башкарып турган. Бүгүнкү күндө Түндүк Кореяда Ким Ир Сендин 34 миңден ашуун эстелиги бар. Албетте ал өлкөнү байытуунун ордуна өзүнүн эстелигине көбүрөөк маани бергенби деген ойда келет. 1994-жылдан 2011-жылга чейин Ким Ир Сендин баласы Ким Чен Ир башкарган. Ал да өмүрүнүн аягына чейин президент болуп турган. 2011-жылы Ким Чен Ир каза болгондон соң анын баласы Ким Чен Ын бийликке келген. Албетте бүгүнкү күнгө чейин Түндүк Корея өлкөсүнү дал ушул инсан башкарып турат жана бийликти эч кимге бербөө үчүн бул инсан бардык нерсеге даяр. Түндүк Кореяда эң башкы орунда армия турат. Бул өлкө жылына өлкөнүн 30% кирешесин дал ушул армияга жумшайт. Бүгүнкү күндө эң аскерлеринин саны көп өлкөлөр катарында Түндүк Корея дүйнөдө 4-орунду ээлеп турат. Армияда кызмат өтөгөн адамдардын саны 1.200.000ден ашуун. А согушка даяр турган аскерлердин саны 10 миллиондон ашуун. Мындан сырткары бул өлкөдө ядролук куралдары да бар. Албетте калкынын саны болгону 25 миллион адам болуп туруп, кантип эле калкынын саны 100 миллиондон ашуун болгон өлкөлөргө салыштырмалууда аскерлердин саны көп деген суроо пайда болот. Жообу жөнөкөй эле. Башка өлкөлөрдө армияда 1 же 2 жыл кызмат өтөсө, Түндүк Кореянын эркектери милдеттүү түрдө армияга барып 10 жыл кызмат өтөшөт. Бул менен эле токтолуп калбай, бир гана ушул өлкөдө кыздар да милдеттүү түрдө армияга барышат. Дал ошол себептен армиядагы аскерлердин саны Түндүк Кореяда көп.
Достор, келиңиздер эми Түндүк Кореянын жарандары тууралуу кызыктуу фактыларды айтып, алар дүйнөдөгү эң жабык өлкөдө кантип жашагандыгын көргөзүп берели. Биринчи эле чач жасалгасы тууралуу айтып берели. Бул өлкөдө кайсыл чач алган жерге кирбегин болгону 28 прическанын түрү бар. Эгерде бул сүрөттө сизге жаккан чач жасалгасы жок болсо, баары бир өзүңүз каалагандай кылып чачыңызды алдырсаңыз, албетте сиз мыйзам бузуучулардан болосуз. Достор, эми Кореянын жарандарында канчалык эркиндик жок экендигин элестетиңиздер. Бийлик жада калса чач жасалгасына да кийлигишет. Ошол эле учурда өлкөнүн президенти Ким Чен Ындын чачынын жасалгасындай эч ким кыла албайт. Себеби мыйзам тыюу салат. Башкача айтканда, Ким Чен Ын баарынан өзгөчө болуп туруусу керек. Сабаттуулук. Бул өлкөдө жашы 15 жаштан өткөндөрдүн баары сабаттуу. Түндүк Кореянын бийлигинин маалыматы боюнча өлкөдөгү жарандардын 100% сабаттуу. Бирок эң кызыгы, бизде эле эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча сабаттуу деп китеп окуп жаза алган адамдарды айтса, Түндүк Кореяда президенттин атыны туура жаза алган адамдарды сабаттуу деп эсептешет. Борбор шаары Пхеньян. Бул шаарда 3 миллиондон ашуун адам жашайт, бирок башка областтан келгендер Борбор шаарга келип жашай алышпайт. Себеби атайын бийликтен уруксат кагазын алуу керек. Ансыз бул шаарда жашай алышпайт. Өлкөнүн башчысы Ким Чен Ын Пхеньян шаарында жалаң гана байлар жашашын каалайт. Биз баарыбыз эле интернетке үйрөнүп калдык. Каалаган сурообузга бир заматта Google'дан жооп ала алабыз. Интернет аркылуу дүйнөдөгү болуп жаткан жаңылыктарды көрө алабыз. Чет өлкөлөргө барбасак да, башка өлкөлөр тууралуу жакшы эле маалыматтарды билебиз. Түндүк Корея өлкөсүнүн жарандарында мындай мүмкүнчүлүк жок. Элдеринде эч кандай интернет да жок. Болгону 3 телеканалы бар. Ал да бийликтики. Ал телеканалдардан бийлик өзүнө керектүү маалыматтарды гана чыгарат. 25 миллион элдин ичинен 2000 адамдар гана интернетке киришет. Анда да ички мамлекеттин сайттарына кире алышат. Сырткы YouTube, Википедия сыяктуу жана башка сайттарга кире алышпайт. Өлкөнүн элдеринде мындай сайттарга кирүүгө мүмкүнчүлүк жок. Дал ошол себептен бул өлкөнүн жарандары өз өлкөсүнү эң өнүккөн, эң алдыңкы мамлекет деп эсептешет. Себеби аларда башка өнүккөн өлкөлөр тууралуу маалымат жок. Чындыгында Түндүк Корея өлкөсү дүйнөдөгү эң кедей өлкөлөр катарына кирет. Бул өлкөнүн бийлиги болсо өз элдерини алдап биздин өлкө өнүккөн деп келет. Албетте өздөрүнүн өлкөсү эң кедей, эң коррупциялуу, адамдардын укугу такыр корголбогон өлкө экендигин түшүнгөн адамдар бул өлкөдөгү ачкалыкка чыдабай өлкөдөн качууга аракет кылышат. Жылына Түндүк Кореядан 20 000 адам качууга аракет кылат. Алардын жарымы гана чындыгында бул өлкөдөн качып чыгып кете алышат. Түндүк Корея өлкөсүнүн жарандары бир гана качуу жолу менен чет өлкөгө эркин чыга алышат. Чет өлкөгө чыгып кетүүнүн башка мыйзамдуу жолдору жок. Унаа сатып алуу абдан кыйын. Бул өлкөдө унааны жалаң гана байлар, чиновниктер минишет. Жөнөкөй адамдар жөө же велосипедде гана жүрүшөт. Биринчиден, жөнөкөй адамдар үчүн айдоочу күбөлүк алууда кыйын. Экинчиден, автоунаалардын баасы да асман тирейт. Жыйынтыгында 3 миллиондон ашуун эл жашаган Кореянын Борбор шаары Пхеньяндын жолдорунда абдан аз автоунааларды байкоого болот. Биздин Борбор шаарда 1 миллион адам жашагандыгы менен автоунаалар батпай кетет. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого бир мага жакты белгисин коюп, Кыргызтоп каналына катталып кетиңиздер. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.